Мукаш Осмонкулов номери 41 жол тейлөө мекемесинде 15 жылдан бери айдоочу. Ошого жараша өз айтмакчы, жайбы кышпы жаны тынбайт. Айрыкча кыйын жагдай бүгүнкүдөй жааган калың карда жаралып, уйку эмне экенин билишпейт. Кээде жумалап чаап калат. Күн түн уктабай эле ушинтип иштейбиз. Үлгүрө албай калабыз чынында. Аябай кээде монтип тынбай улам сепкенибиз, улам билинбей калат. Улам жаап калат. Жаңы эле сеип кетсек, жаңы эле кар жаап салат да анан таяк болуп калат, билинбей калат. Чынында эле 2 күндөн бери тынбай жаап жаткан кар Бишкек Нарын Торгарт жолундагы 3 ашуудагы жол кыймында чоң тоскоолдуктарды жаратууда. Айрыкча оор жүк ташкан унаалар тайгаланып, тыгын көп. Кырдаалдын мындай жаамсыздыгына айрым айдоочулардын кыш мезгилине даярдыктардын жоктугу себеп. Убакыттын көбү аларга жардам көрсөтүүгө кетип, тазалоо жана кум чачуу жумуштарынын ыргагы бузулууда. Долонун ашуусунда автогрейдер карды жолдон тазалоо жумушун жүргүзүп жатат. Ал жакта 15 киши бар, пацыпка кыла турчу. Бул Кызылбел участкасында 12 киши бар, пацыпка кылып жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Башкы көңүл бийик ашууларга бурулгандыктан кар өңкүр, Сарыгоо капчыгайларында жол өтө эле тайгак. Ал участкаларда кар күрөөчү 2 техника жана 1 грейдер иштеп жатканы менен тынбай жааган кар тез эле жолду жаап, жолчулардын аракеттерине тоскоол. Ушул эле аз келгенсип аталган аймактарда көчкү түшүү тобокелдиги чоң. Ал жерлерде өтө кооптуу делинген 15 тилке аныкталган. Андыктан ага да камылганын кабелтең болгону дурус. Ыкчам чара көрүү үчүн биринчи кезекте областтын кызматтарынын техникалары толук эсебе алынган. Эгерде областтын техникалары жетишсиз боло турган болсо, биздин өзгөчө министрлигинин техникалары жардамга келет. Бүгүнкү күндө бизде башкармалыкта 4 тонна күйүүчү май кору бар азыркы учурда. Ал ортодо табиаттын терс кыялын алдын алуу боюнча облустук штаб түзүлүп, тиешелүү иш-чаралар колго алынды. Анын мүчөлөрү зарылчылык болбосо, узак жолго чыгуунун кереги жоктугун жана унаалардын ортолорундагы 500 метрлик аралыкты сактоо зарыл экендигин эскертишүүдө. Синоптиктердин алдыңкы күндөргө божомолдоруна караганда Теңиртоо жергесинде жаан чачындын аба ырайы 20 февралга чейин сакталмакчы. Демек, кар да калыңдап, жумуштун көлөмү көбөйөрү бышык. Ошону менен бирге Бишкек Нарын Торгарт жолунун айрым участкаларында көчкү түшүү коркунучу бар. Албетте, мындай жагдай жолчулардын түшүктөрүнө түшүк кошуп, жада калса жолдун убактылуу жабылып калышы толук мүмкүн. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын.